Урматтуу айылдаштар, мына бүгүн минтип иш башталды, Кудай буйрса. Мындай бетон стойкаларын тосуп атабыз, чарбактарды тосконго, мындай үрүш жерлерди тосконго. Узундугу 2 метр. Баасы өзүбүздүн айылга 250 сомдон, Таласта 350 сомдон сатылып аткан экен. Бизде 250 сомдон өзүбүз айылга, сыртка 300 сомдон. Мына булар болсо бүгүн куюлду. Самар менен Жанызак иштеп атат. Ошо каалоочулар болсо заказ берсеңер болот. Бирине чейин 300 уштукту куюшат ушул жерде. Биринен кийин башка жака барып дагы бир 1000 штукка заказ алышты. 1000 штук куюп келип, андан кийин кайра дагы куюшат да. Ошо мындай. Кудай буйрса 4 адамга жумушчу орун түзүлдү. Монтип ар бир стойканы 40 сомдон коюп атат. Бүгүн түшкө чейин 3 сааттын ичинде 30 стойка куйду. Bir günde ошондо 60-70 стойка куюла турган болсо эгер, ошондо ар бирөөсү 1200төн 1300төн иштеген болот. Эми могу станок, бул кайдымкы эле сетка токуй турган станок. Бул жагынан баардыгы жаңы жасалган, даяр. Августтун 10-нан баштап бул станокту дагы иштетип баштайбыз. Сетка токуйбуз. Кайдымкы рабица зым сеткасын 3-4 түрү токулат. Буга дагы 4 адам керек иштегенге. Bir күндө 20 сетка токулса, ошондо 1000 сомдон айланат, күнүнө 1000 сомдон айлык. Bir айга 30 күн иштесе 30 000 сом чыгат bir кишиге. Бул жерге негизи смендешип 3-4 адам иштегенге болот. Ошону менен ушул кичинекей станоктор менен Кудай буйрса айылыбызда 5-6 адамды жумуш менен камсыз кыла турган жумушчу орун түзүлүп атат. Бирок условиябыз жок. Монтип талада күндүн ысыгында иштеп атабыз. Жергиликтүү бийлик негизи жумушчу орундар түзүп, ишкерлерге шарт түзүп бериш керек болчу. Алардын дарамети, акылы, жөндөмү жетишпейт. Өзүңөр деле билесиңер. Минтип өзүбүз аракет кылабыз. Кудай буйрса баары акырындык менен жер маселелери чечилип калса, ушуларды куя турган навес кылып, күн тийбей тургандай кылып, ушундай кылып иштесек деген оюбуз бар. Ошо суюк го дейм ал дагы. Суюк го.